Кыргызстанда жалпы республикалык тестилөөнүн биринчи этабы ийгиликтүү өттү. Бул жылы айрым адистерге, өзгөчө педагогика багыттарына талап күчөп, педагогикалык адистерге ЖРТнын босого баллы 130га чейин жогорулатылды. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, педагог адистигине тапшырган абитуриенттер мурдагы жылдарга салыштырмалуу жогорку балл топтошу керек болот. Мындай кадам билим сапатын жогорулатуу жана келечектеги мугалимдерди сапаттуу тандоо максатын көздөйт. Мугалимдик кесип коом үчүн өтө маанилүү. Андыктан келечектеги мугалимдердин билими жана даярдыгы күчтүү болушу талап кылынат. Босого балдын көтөрүлүшү билим берүү системасындагы реформалардын бир бөлүгү болуп, сапаттуу педагогдорду тарбиялоого багытталган. Бул өзгөрүүлөр педагогикалык багытка кызыккан талапкерлердин даярдыгын жогорулатууга жана кесиптин кадыр-баркын арттырууга өбөлгө түзөт. Натыйжада бул кадамдар Кыргызстанда билим берүү системасын өнүктүрүүгө жана келечектеги мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорулатууга өз салымын кошот. Мугалим бул келечекти түптөгөн инсан жана алардын сапаты мамлекеттин өнүгүүсүнө түздөн-түз таасир этет.